Айылдык миллионер долбоорубуздун бүгүнкү каарманы Нарын областына караштуу Эмгекчил айылынын тургуну Ишен агабыз болмокчу. Кантип айылда туруп ушул чоң ферманы салган, кантип баштаган жана ушул бизнести кантип кеңейткен, ошол тууралуу кеңири сөз болмокчу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Агровитазия көрүүчүлөрү, мынакей биз Ишен агабызга келдик. Ишен ага, сизди угуп калдык, алтын менен алектенип, анан алтындан ошол фермерликке өтүптүрсүз. Ошол тууралуу айтып берсеңиз, бул айылда өзү алтын чыкчу беле? Биздин айыл республика боюнча маалымдама бар. Биздин жапа турма киришип ошол алтын менен иште окат кылып калганбыз. Эл болгондуктан ошол мал чарбачылыгына көңүл буралы деп, анан малды бордоо багыты менен кеттим мен. 2019-жылы 4-жыл кылса болот. 4 жылдан бери ушул бука бордоо, семиртүү, уй семиртүү, анан былтыртадан баштап жылкы семиртүү, кой ошону менен кылып, анан чарбачылыкты уюштуруп атабыз. Азыр бардыгын иреттеп аягына чыга элекпиз. Жылдан жылга кичине өзүбүздүн бир ыгыбызды алып, орусча айтканда опытын алып, анан аралашып келатабыз. Азыр эми мал бордоонун сыры бүт ар бир күнү, ар бир айы бүт бар расчет менен болот да. Бир күнү бул жейт. 35 месталык бука бордоочу жерибиз бар. Анан 15 жылкы ушуну бар. Күнүгө рацион менен канча жейт, канча жем жейт, туз, бага турган убактысы бүт бар. Ошо шарттын баарын тең айкалыштырсаң анан болот да. Эми мал чарбачылыгында 3 багыт менен кетсе болот да. Мына малдын чарбачылыгынын санын көбөйтүү менен кетсе болот. Сүт багытында кылып сүт саап, сүт өткөзүп кетсе болот. Анан мал бордоо үчөө бири-бирине качан айкалышканда гана анан мал чарбачылыгы, айыл чарбасы өнүгөт да. Анан талаачылык, той топто 4-чү багыт менен букаларды бордоп семиртүүчү жайы чарбасы ушул жерге мына Килейген букалар биз күзүндө заготовка сентябрь айында кылганбыз. Сентябрдын 4 базарында Ат башыдан, Кара Кужурдан кылып ушул заготовка жасаганбыз. Мына 6 ай толду. 7-чи айга кетип бартат. Мындайча айтканда даяр болду да. Бышты. 7 айда бука бышат. 7 айда ошол 40 миң сомдун расходун жейт буларчы. 100 миң алсаң 140 миң сом болуп азыр турат. Муну азыр кайра сатышың керек. Жок дегенде эле үстүнө бир 30-40 миң сом пайда кошушуң керек. 170-180 миң сом кылышың керек да. Мына азыр бар союп сатасыңарбы ошондо? Союп сатабыз. Нарында базардагы балдар алышат. 500 сомдон союп айылга таратабыз, заказ беришет. 1 айлык сурак менен таратабыз. Азыр мына 330 килограмм чыкты. Биз азыр бир буканы неметип келдик да. 500 сомдон бердик, тараза 165 миң сом болду. Бул келген мына 92 миң, 73 миң сом болду. Мунун 35 миң сом кемитсең, мына 38 миң сом пайдасы, мына 6 айга бөлсөң ар букадан 5-6 миң сомдон пайда түштү да. Айына. Анан ушуну 5-6 миң сомдон количество 35 места көбөйтөсүң, айына бир 150 миң сом таба. Эми Кудай буйруганы да, мисалы арак кылган аракетине жараша. Коронда сон салып турсуз. Корону болсо нарындын шартына ылайыкташтырып салдык да мына. Сокмо, топого кирпич кылдык. Страпилаларын жаткыздык дагы. Анан кара кагаз таштап, анын үстүнө ылай таштап, анан шифрладык. Ошол менен бияк жылуу. Кышында 10 градус жылууда болуп турат да бияк. Бул суу кароо процесси го дейм, э? Сууга бул биякта суу тура ошондо. Акырды тазалап туруп, мына краниктин ачып койсоң, сууну толтуруп койсоң, суунун да температурасы жылыйт, анан бересиң. Бул жактан жылуу суу бересиздер. Жылуу суу бересиң. Акыргы эле, акырды тазалап туруп эле сууну коюп бересиң. Анан мунун өзүнүн расписаниясы бар. Анан комнатага кирсеңер расписания бар да. Ошо бүт мунун эле мал бордоону секиретти. Бизден баягы чарбакерлерге, партнерлерибизге айтарбыз, малдын бир сыры бир гана убактысында болду. Секирет ошодо, мен секирет. Анан сен алып келип бир чака төгүп сал, 1 килограмм бер, андан малдан өзгөрүү болбойт. Бир чака берсең 1 айда семирбейт, аделе 6 айда семирет. Бирок убактысын гана графикти расписаниясы буспаса, малдын семирүүсүнө ошол секирет да. Сууну кээ бирөө баягы коюп койшат го баягы. Эми ал методдо жакшы, биз ага жетише албай атабыз. Бизден кемчиликтерибиз, мүмкүнчүлүктөрүбүз, расходубузга жараша жетишпей атабыз. Аны такай коюп койсо, булар каалаган убакта ичип деп, анысы да жакшы дейт да. Анан биздики болсо 2 мал сугарып, мындай эле шартта кылып атабыз. Бирок ушул жөнөкөйлөштүргөн ыкма менен деле семиртип атабыз. Ыгын алып калдык да. Жемдер өзүңүздөрдөн даярдалат ошондой. Жемдер эми биздики основной
талаачылыкты биз жакшы иштетебиз. Арендага жер алып алып, бир туугандарыбыздын жерлерин алып, биргелешип иштешип ошолордон алабыз. Тоютту кыскача биз сатып албайбыз да. Сатып албайсыздар, өзүңүздөр даярдайсыздар. 60-70 сом менен чөйүбүз тегеренет. Бир 10-15 сомго чейин жемибиз айланат да. Ошон менен кенен кесир. Сон биякта жылкылар. Биякта жылкылар. Канчабаш жылкы бар сиздин карамагыңызда? Бизде 15 баш бар мына азыр. Мына тайлар бар, эттен эт өзлөр. Булар дагы байланып сатылабы, Булар да байланат, мына бүт даярлар азырчы. Булар бири кетет, бири кеткенде мына место бошоду, мына ордун алып келип сөз түрдө киргизесиң да. Мына круглой көп, жыл айланып эле кете бересиң. Конвейер жасап, биринин артынан бири. Малбордого базарга барып өзүң ылайыкташтырып аласың да, муну аласың. Мунун сөзү тайды 40 миңге аласың. 3 ай байлайсың, 3 миң сомдон 49 миң сом болот. Анан 55-60 сатам дейсиң. Анан үстүнө кошуп, монда кыласың да, бүт эмес. Бүт математика менен калькуляторлор чагып турасың да. Салмагы мынча болсо, тоюту мынча болсо, турган убактысы мынча болсо, количествосу мынча болсо деп эле анан ошентип эле багыт аласың. Мен азыр мен деле кыргыз элиме, бир туугандарга, чарбакерлерге айтарым да. Ар бир үйдө бир 2ден место болуш керек, уйдукко, бордочучу. Жылуу өзүнүн шарты менен. 2ден жылкы болуш керек, бир 5 кой байланган шарты болсо, болду, ошол адам жакшы жашайт деп айта алам да. Кассада акча турат, каалаган убакта базарга алып чыгып сатат, керектүүсүнө жумшайт, ашып баратса кайра ордуна алып келип киргизип коет, ушундай да. Мынакей Ишен апамдын үйүндө ушундай жарма жасалат экен колго. Бул ушу үйдөгүлөргө, жумушчуларга даярдалат. Азыр даамдап көрөбүз. Сон максым шородон ашып кетпесе эле ким албайт экен. Чынында сон өзүңөр көргөндөй бүт бары ушул ферманын ичинен жасалат. Анан биягыбыз болсо бүт мына даярдоо, эгин даярдоо, үрөн даярдоо, жем даярдоо Бияктан бөлүнүп атат 3кө. Жакшы сапат, орточо. Мына биринчи сорт деп коебуз, муну үрөнгө даярдайбыз да мына. Бадырайып турабы, дандуу болуп турат. Экинчи сорт жемге кетире беребиз мына. Аралаш шарт. Үчүнчү сорту отход да. Ана биягын дровилка жемди тартып, мына заготовка даярдайсың бияка мынча. Бияка даярдап койсуң, жемди заготовкалап мына. 2 айда бирден жол даярдайсың, улпагы бар. Тегирмени койгон максатыбыз деле ошо да, улпагын алып туруп, улпагын кошсо, сиңиримдүүлүгү жакшы болот, аппетит жакшырат дейт да мына. Эттүүлүгү, салмагын жакшы берет дейт. Ошо бийин Үзүлбөйт экен да жем малдардан. Үзүлбөйт, такай бир 50-60 тонна даярдап койсуң да. Ошо айтып койсо, ар бир рацион менен бүт даярдап турасың депчи. Бүт күнүндө. Сатып алышабы башкалар дагы? Анан элдер келет. Мына бул жер ачык турбайбы? Элдер келет да, жемдерин алып келип тияка тартып алышат. Buğdaylarını alıp gelip tegirmenge tartışat. Mana balдар işler çıkar hizmet ettikçe. Biz özüstükün dayardayız. Şundan ergeden birgeleşip elden satıp alabız, kayra bir ayıp yıkabız, salıp dayardap kayra satabız. Hareketingizge. Milyoner olup ketmesek dağı üylöbüzgө, bala çakabızga montup kovuraşıp salamdaşıp tursak jakşı da mına. Kursakta olup birini göz kıran olup. Ayıldık milyoner ekensiz. Görgülerine turat o. Ayıldıklar sizlerdi milyoner de öyle aytat eken. Sen buyursa ушул сизден үлгү алып, дагы ушу айылдагы биздин агаларыбыз өнүгүп, тажрыйба алып, эл тегиш өнүкпөйүнчөчү бир киши эч качан өнүкпөйт. Мунун жашоонун бир сыры да ушуда. Кыргызда айтат, элде болсун, эл ичинде бизде болсун дейт да. Жалпы элде мына эл арпа кененби? Көлдө арпа кенен, нарында кенен болот. Тартышпы? Тартыш болот. Ошон үчүн элде болсун, эл ичинде биз болсун. Эл текши бир жакшы өнүксүн демчи. Туура айтасыз. Анан ошонун баары бүт аракеттен болот да. Бүт текши аракеттен болот. Шенсон, рахмат сизге. Кеңештериңиз үчүн, эмгегиңиз үчүн чоң рахмат. Маракетибиз жассын. Силер да ушунда көп кеп ар жерди кыдырып, жаштарга мотивация берип, эл менен биргелешип ушундай кылгыла эми. Биз убакта мындай камера эмес, нарын телевидениясында бир экиле камера бар болчу. Бир мамлекеттик тартчы, бир тойлорду тартчы, очерет болчубуз. Азыр мына ар бириңерде бар. Ушуну жакшы тартып, жакшы монтаждап, илеттеп берсеңер биз көрөбүз. Кичине бош убактыбыз болсо эле, Ысык көлдө бир маалымат чыкса эле, бул аякты көрөбүз. Чүйдө бир маалымат чыкса аякты көрөбүз. Анан ошолорду көрүп, бул мындай болот экен деп, бул эң жакшы. Силердин кылган кызматыңар да чоң.
Рахмат ишенип. Жакшы туруңуз. Ооба. Чайды болсо шашпай ичебиз. Азыр оз ачканга бир тайкелерибизге бармакпыз. Жарайт. Бул балдар менен бир сире мына 7-де чыгабыз да. Бир сире иреттешип тигинти битебиз. Жакшы туруңуз. Ооба. Фермаңыз дагы өнүгүп, Кыргызстандагы эң алдыңкы фермалардын бири болсун.